Акыркы 10 жылдан бери оорунун азабын чегип келе жаткан Руксара Абдумухтарова коомчулуктун жардамына муктаж. Ал 2016 жылдан бери кант диабети менен ооруп, каттоого алынган. Андан кийин гепатит С, боордун циррозуна кабылган. Экинчи жолу инсульт алып, денесинин оң тарабы кыймылга келбей калыптыр. Şu buna 8 yıldan beri bilet bardığı Skori'nin küçümden yaşap atat da tez yardım mı? Şular var, işxanada durup telefon koysam gelir şular, rahmat şularga. Tayland'da da şuga bir buna az boğurdan, az girija, köpçe operasyon olsa gerek de girija işip ketken. Şu jarabay kaldı, şulardan bir elden şu yardım sorasam. Бейтаптын ден соолугун бир калыпта сактоо үчүн күнүнө ар кандай дары-дармекти ичип турууга жана дарыгердин көзөмөлүндө болууга муктаж. Бирок бул үй бүлө атасынын гана айлыгынын көзүн карап күн кечирет. Мындан улам социалдык абалы жол бербегендиктен керектүү медициналык жардам жана каражаттарды алуу кыйындап барат. Руксара Абдумухтарованын үй бүлөсү күнүмдүк дары-дармегин алуу үчүн коомчулуктан жардам сурайт. Anam benim özüm aylığım jetpey atat. Boğurdan operasiya kıldı, öttü aldı, şuradan aldı. Endi hazır girija var, az jürek naçarap kaldı. Juma Skori'lerin bilet kelip atat. Jürek naçar karma atatdı hazır. Бейтап Жалал-Абад шаарындагы Жеңиш кичи районунда жашап, мындагы ФАПка кайрылып текшерүүдөн өтүп турат. Дарыгердин айтымында Руксара Абдумухтарованын абалы күндөн күнгө оорлоп барат. Реабилитация керек, анан көбүнчө ошол уход керек. Анан эжебиз өзү да социалдык абалда начар болгондо байланыштуу көптөгөн дары-дармектерге анан ушундай реабилитацияларга жетим албайт. Руксара Абдумухтарова абалына кайдыгер карабаган кайрымдуу жарандардан жардам күтөт. Ар бир тыйын бул үй бүлө үчүн маанилүү жана бейтаптын өмүрүнө зарыл болуп турган чагы. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.